Рахмат. Урматтуу талапкерлер, Талабек Умукевич, сизге суроо. Эмнеге тарифти азыркы чоңойтулган эмес, мындай льготный или каалаганча колдоно аласыңар деп 5 сомдон деген тариф каяктан чыкты? Формулировкасы, формуласы барбы? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, 5.04 деген тариф өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин мамлекетте эң чоң тариф 5.04 деген цифрада. Бул семент, то есть алтын кендерге жана темир эриткен комбинаттарга, компанияларга каралган. Себеби өзүңөр билгендей, биз бүгүнкү күндө электр энергияны кошуна мамлекеттерден сатып келип атабыз. Ошол электр энергиянын объему былтыркы жылы 2,5 миллиард болсо, быйылкы жылы 2 миллиард 600 миллион киловатт саат болот. Ошонун эсебинен чыккан. Бирок бул тарифтерди сиздер жеке жарандарга коеюн деп сунуштап атпайсыздарбы? Жок, жеке жарандарга коюлбайт. Жеке жарандарга 77 тыйын 700 киловаттка чейин, андан өткөндөн кийин 2 сом 16 тыйын болот. А бул жанагы өзүңөр айткандай электроотопление жана башкаларга колдоном дегендерге 5 сом 04 тыйын. Бул өзүнчө келишим түзөт. Ошон бизде программа бар, ошол программа менен тарифти, то есть квитанциясын ош 5 сом 4 тыйындан чыгарып беребиз. Ошондо биз Казакстан, Узбекистан, Туркменистандан электр энергиясын быйыл кайсы баада сатып алатабыз? Ал Элвира Жыргалбековна, бул биздин келишимде конфиденциальность деген бар, аны кат жүзүндө бере аласыздар, мындай айта албайм. Бартер деген вариант жок аякта, суу деген маселе жок. Барбы? Быйылкы жылы товар обмен бүттү, буюрса, баягы биз эми бул бартер деген маселени түшүндүрүп кетейин. Эгерде биз лишний суу эч качан агызбайбыз, өзүбүздүн мамлекетке колдонулган электр энергияны, ошол сууну колдонуп чыккан электр энергиянын суусун эле жайында беребиз дагы. Ошол суунун алкагында кайра алар бизге кышында электр энергия берет. Эч кандай кошумча суу агызбайбыз биз. Рахмат. Билим берүү министрликке талапкерден сурайт элем, азыр көптөгөн вуздарды бириктирип автономия беребиз деп КНУ, Технический университет Разакова, Аграрный университет, Медакадемия, ОШКУ 5 университетти калтырып атасыздар. Ошонун негизги себеби эмнеде эле? Эльвира Жыргалбековна, азыркы учурда ошо айрым университеттерде дублирующий адистиктер, бири-бирин кайталаган адистиктер көп болуп кетти да. Анан ошол эле техникалык университеттерде ошолорду биргелештирип туура нукта адистерди даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт дегенбиз да. Анан бул жерде ошо академиялык свобода берип атабыз. Андан тышкары ошо программаларды өз алдынча түзүү иш берүүчүлөр менен биргеликте. Уланбек Эсенбекович, ушунча вуздарды бириктирип атасыңар, алы жетеби ректорлордун? Бул жерде азыр ошо жоболору, механизмдери жасалып атат, ректорлор биргелешип иштеп атышат. Ошо жаңы биргелешкен дагы окуу жайлардын ректорлору биргелешип иштеп атышат. Азыр мисалы КТУ имени Разакова, анан КГУ-ста имени Исанова, горно-геологический биргелешип ошо бир университеттин ректору болот, калган университеттер институт болуп калат да, ошол эле университеттин карамагында. Тилек Кыдырмаевич, сизге сураныч Минтранс боюнча да, бизде Совет Союзу таркагандан бери, мына 30 жылдан бери шаарлардын, областтардын ортосунда каттамдар жок да, автобус каттамдары. Ошол системаны бир түзүк кылып, оңдоп, элдерибизге ыңгайлуу шарттар түзүп берип, автовокзалдарды оңдоп, караштырып берсеңиздер, абдан чоң мындай ситуациялар, ДТПлер көп болуп атат. Түнчүндө частниктер айдап алып чарчагандыктан эми чыргал турмуштан эмес түшүнүп атам да, бирок деген абдан мындай эми ДТП да сөзүнүн кыскасы, ошого алып келип атат да. Ошол жака автовокзалдарды бир реформа кыласыздарбы, оңдойсуздарбы, көз карашыңар барбы? Сунушуңузду кабыл алдым, буюрса ошол боюнча да биз ошо реформанын баарын карап чыгабыз, анан сизге да жооп беребиз. Рахмат, урматтуу талапкерлер, силерге ийгилик. Анан акыркы окуяларды эске салып, таза иштейсиздер деп ишенгибиз келет.
Буга чейинкилер камалып кетсе, кийинкилер эле аткылады эле чыгат болуш керек деп ойлойм да. Сөзүн ачык. Анан инвестиция келсе, түнчүндө ал инвестицияны барып өзүңүздөр албаңыздар. Рахмат.